Нурик, мындай сүйлөшөлүк. Анда биз сен менен бир баягы кол чогултуп, башка кылганда бир андай нерселер жыйынтык бербейт деп калабыз, бирок мындай биринчи май айыл өкмөтүнөн уже баягы ушул маселеде тилектеш болгон адамдарды чогултуп туруп үн ката баштабайлыбы? Сөз түрдө болот, ошондой кылсакчы, аракет кылсак болот. Болгону биздин кыргыз эли өтө азыр чоң катуу уйкуда болуп атат. Ооба. Кыргыз элинин ичинде Ала Бука районунун эли. Потому что мен бул сөзүмдү айтканымдын себеби далили менен да биздин суу каякта кантип кетип атат. Ошону ойлонбой атабыз, ойлонсок да ойгонбой атабыз. Ойгонуп ушул нерсени өзүбүздүн пайдабызга чечип койсок болот эле. Кылбай атабыз ошонучу. Биз мамлекет башчыларынан жана бийлик өкүлдөрүнөн требовать этсек, ошону кылыш керек. А биз эл унчукпай эле азыр мактап жактап эле, пахта коюп эле какой-то бир бийлик өкүлдөрүн мындай өтө чоң даражага көрүп алдырсаан өзүбүздү ылдыйкы даражадагы кул ээлөөчүлүккө жеттик ужечи бизчи. Ошону мен суранат элем кыргыз элинин жана биздин Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы элден. Өзүнүн азыркы заманда 21-кылымдагы жашоосун кул ээлөөчүлүккө эмес, эртеңки күндөгү биздин келечегибиз үчүн, биздин жашообуз үчүн какой-то бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн гана пайдалана билсек, ошоно жакшы болот эле.